Mına at başında eşkiler momda öz ele gelip turupçu. Sekir mon tas depti girip keteti. Yok mu? Teke kıyın det, bizde eşkiler kıyın bayki. Бишкекте темир жолдого жарылуудан 4 адам жабыркады. Бишкек шаарында темир жолдого жарылуудан кийин 4 адам ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу АК пресс агенттигине тез жардам борборунун директору Искендер Шаяхметов билдирди. Анын айтымы боюнча бүгүн 3-июнда эртең менен тез жардам кызматына жарылуу боюнча чалуу түшкөн. Окуя болгон жерге реанимациялык бригада барып дагы бир топту чакырган. Жарылуунун кесепетинен 4 адам жабыркаган. Анын бирөө улуттук госпиталга, ал эми 3-өө Бишкек травматология жана ортопедия мизилдөө борборуна жаткырылды. Анын ичинен бирөө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат, деди Шаяхметов. Алдын ала маалыматтарга караганда, Кыргыз темир жолу ишканасынын чарбалык бөлүгүндө ысык суусу бар бак жарылган. Маалымат булагы Баракелде сайты. 2-июнда абактан ооруканага которулган Өмүрбек Текебаевге апасы барып жолугуп келди. Буга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан маалымдашкандай, 31-майда Өмүрбек Текебаев 47-колониядан улуттук кардиология жана терапия борборуна которулган. Анын кайрак абакка качан которулары дарыгерлердин айтканына жараша болот. Саясатчы жарым жылда бир жолу текшерүүдөн өтүп турушу керек. Маалымат булагы Калыс медиа. Соттордун кудайы аттыккан Манас Арабаев кармалды. Президент аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы чет элдик инвесторлордун объектилерин күч колдонуп басып алган айрым кылмыштуу топтордун кызыкчылыгы үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган кишилерди жоопко тартуу аракеттерин улантып жатат. Сотко чейинки тергөө иштери учурунда Арабаевдин жогорудагы кылмыштарга тийиштиги бар экени аныкталып, коррупция беренеси менен жоруктарды жана кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки тергөө иштери башталды. Арабаев 2-июнда кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Эске салсак, Манас Арабаев ээлеген кызматынан 2018-жылы 15-майда бошотулган. Учурунда жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев президенттин аппаратындагы Манас Арабаев соттор үчүн кудайдай эле болуп калганын айтып сынга алган болчу. Маалымат булагы Спутник сайты. Бишкекте 19 жаштагы унаа башкарган айдоочу эне баланы сүзүп, алар кырсык болгон жерде каза болушту. Бишкек шаарынын Арча Бешик жаңы конушунда жеңил унаа 34 жаштагы аялды 4 жашар баласы менен сүзүп, алар кырсык болгон жерден каза болушту. Бул тууралуу шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдирди. Маалыматка ылайык, жол кырсыгы 1-июнь күнү Шералиев көчөсүндө катталган. Анда Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны 19 жаштагы айдоочу айдап бара жаткан. Ал эне баланы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн сүзгөн. Алгач айдоочу кырсык болгон жерден качып кетип, кийинчерээк милицияга өзү келген. Ал эми унаа айып короосуна токтотулуп, тергөө иштери жүрүүдө деп билдирет басма сөз кызматы. УКМК тыңшоочу аппарат саткан адамды кармады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тыңшоочу жана тартуучу техникалык каражаттарды мыйзамсыз саткан адамды кармады. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматында айтылгандай, тыңшоочу аппараттарынын сатылары тууралуу интернет сайттардын бирине жарыя жайгаштырылган. Мындан улам мыйзамсыз иш аракеттерге чара көрүү үчүн соттун санкциясынын негизинде жарыя берген адамдын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, атайын тыңшоочу аппараттар табылган. Бул факт кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Маалымат булагы Слон сайты. Чүй облусуна караштуу Сокук районунда бакка сынып каза болгон 16 жаштагы кыз Бишкекке дарылануу үчүн келген. Ал шаарга 16-май күнү келип, окуусунан 3 күнгө суранган. Мындай маалыматты Нарын облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Каза болгон кыз окуусунан суранып 3 күнгө Бишкек шаарындагы ооруканага кеткен. Класс жетекчисинин айтымында маркум борбордо жашаган эжесинин үйүндө дарыланып жаткандыгы боюнча маалымат алган. Окуучу кыз 21-май күнү сабакка келбегендиктен класс жетекчиси апасына
байланышкан. Апасы кызы ооруканага кеткенин, дарыгерлерге көрүнүп жатканын айтып, китептердин берип жиберген. Каза болгон кыз мектепте 10-класстан окуучусу болгон. Ал жети бир тууган, апасы эч жерде иштебейт. Атасы каза болуп калган деп билдирди басма сөз кызматы. Чүй облусуна караштуу Сокулук районунда бакка асылган абалда 2 адамдын жансыз денеси 25-майда табылган.